9-11 класстардын бүтүрүүчүлөрүнүн коопсуздугун камсыздоо жана чыгым кылган бейчеки шаан шөкөттөрдү кечелерди болтурбоо максатындагы жыйынга Талаш шаарындагы билим берүү бөлүмү, күч органдары жана окуучулар менен ата-энелер катышты. Жыйында акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын коопсуздуктун талаптарына ылайык өткөрүү боюнча маселелер каралды. Ошондой эле билим берүү жана илим министринин буйругу тааныштырылды. Ага ылайык быйыл мектептерде акыркы коңгуроо 9-июнда кагылат. Ага акча чогултууга тыюу салынат. Буйрукка баш ийбегендерге тиешелүү жазалар колдонулары эскертилди. Быйылкы окуу жылы 8-июнда аяктап 9-июнда акыркы коңгуроо болот. Акыркы коңгуроодо ар бир мектепте өткөрүлөт да. Анан ушул акыркы коңгуроо күнү биз балдарды, бүтүрүүчү балдарды жакшынакай кылып туруп, өмүрүнө, ден соолугуна эч кандай зыян келтирбей, уюшкандыкта, ата-энелер менен бирдикте, мектептер менен бирдикте, мугалимдер менен бирдикте биз балдарды жакшынакай кылып мектепти аяктатышыбыз керек да. Анан ошол боюнча азыр ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мындан тышкары жыйында акыркы коңгуроо салтанатында уюштурулган шаан шөкөттөрдө адам өмүрүн алган учурлар катталып келаткандыгы айтылды. Буга байланыштуу Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн коопсуздугу ар бир ата-эненин милдети экендигин эске салышты. Өз кезегинде ата-энелер дагы акыркы коңгуроо салтанатындагы ашыкча көрүнүштөргө каршы пикирлерин билдиришти. Эч кандай гарантия жок да. 5, 6, 8, 9 машинаны балды белинен өйдө чыгарып алып, азыркы иномаркалардын баары үстүлөрү көптөрү ачылат. Анан кийин андан чыгарышып алып, анан кийин шаардын баарын кыдырып, күнбөскө барып, кээ бирлер Кара Буурага, водохранилищага жери кетип калат. Аны мен сонун билем. Ошон үчүн мунун кереги жок болуш керек. Кереги жок эле. 11-классты бүтүп атканда деген не обязательно ушинтип картошка чыгып же болбосо дагы бир башка шаан шөкөттөрдү жок эле. Мен оюмча тынч эле бүтүрүп койсо болот деп ойлойм. Ал эми баарыбыз эле билгендей бул картошка чыгуу, ушундай шаан шөкөт кылуу бул бизге салт сыяктуу болуп калган. Эми бунун натыйжасында кырсыктар көп болуп атканына байланыштуу бул нерсени мындай азайтып же токтотуп койсо деле болот деп ойлойм. Жыйынтыгында бүтүрүүчүлөрдүн ар кандай кечелерди, кортеж жана башка бейчеки салтанаттарды уюштуруусуна каршы пикирлер айтылып, тыюу салуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырылды. Белгилей кетсек, быйыл акыркы коңгуроо салтанаты 9-июнда өтөт. Жаркынай Тургунбекова, Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талаш шаары.